Бүгін иликтөөчү журналист Улан Эгизбаевдин туулган күнүнө арналган эскерүү иш-чарасы, аны менен катар эле иликтөөчү журналисттерге сыйлык тапшыруу аземи өткөрүлүүдө. Бул иликтөөчү журналисттерге сыйлык тапшыруу аземин атайын комиссиянын негизинде такталып, бүгүн өздөрүнүн алдыңкы орунду байгелерин алышмакчы. Бул иш-чара кандай өткөндүгүн жана кандай өтөт сиздерге кененирээк баяндап берели. Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлык бул ар жылы өткөрүлчү иш-чара. Буну биз 2019 жылдан баштап, демек быйыл 8-нчи ирет өткөрүп атабыз. Ар жылы конкурстун популярдуулугу өсүп атат. Былтыр тилекке каршы иликтөөчү журналисттердин иштери бир аз жайлап калып, сынакка түшкөн иштердин саны азыраак болуп калды, бирок аз деген бул сапаты дагы түштү дегенди такыр билдирбейт. Мына сыйлыктарды тапшыруу аземинде көрөбүз, күчтүү иштер жеңди. Буюрса, биринчиликке биз башынан салттуу 100 000 сом акчалай сыйлык болуп калган. Экинчи, үчүнчү жана атайын номинациядагы сыйлыктар бар. Жыл сайын 12 февраль күнү маркум журналист Улан Эгизбаевдин туулган күнүнө карата атайын эскерүү иш-чараларын өткөзүп келебиз. Быйыл 8-нчи ирет өткөзүп жатабыз. Жылда биз жаштар жана журналисттик иликтөө фонду өз алдынча өткөрүп келсе, быйыл болсо Улан Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөө фонду менен Улан Эгизбаев атындагы коомдук жаштар бирикмеси биргеликте уюштуруп жатабыз. Бул иш-чарага Кыргыз Республикасынын маданият жана маалымат жаштар саясаты министрлигинин колдоосу менен өтүп жатат. Буюрса, бул күнү ошол 3 бөлүктөн турат иш-чара. Биринчиси ошол журналисттерге арналган, иликтөөчү журналисттерге арналган панелдик талкуу. Ал эми экинчи бөлүгү болсо эскерүү иш-чарасы концерттик программада өтүлөт. Ал эми үчүнчү бөлүгү болсо сыйлык тапшыруу аземи. Негизи Улан Эгизбаев бул журналистикага мындай жаңы этап өтүп келаткан учур болчу да, ошондо баягы гезиттен, анан баягы жазуу, башка журналистикадан телеге, видео, визуализациягачы ошону эртелеп баягы чыйыр салган журналисттин бири болгон да, ошон үчүн аты калган. Анан ал иликтөөлөрдү кылганда мындай талантты, визуализация, режиссурасы да бар болчу да, кайсы жерде драма кошчу, элдерге кайсынысы менен өтчү, көрүнүктүү кылып. Көп эле иликтөө жазылат, бирок элдер көп көрчү эмес а кезде, себеби баягы режиссурада кош керек да, ошон үчүн ушундай таланттар болчу. Бүгүн журналистикадагы бар, болот, болгону азыр журналистикадагы кыйын, белгилүү себептерден учурда мындай кыйын кырдаалда турат журналистика. Бул сөз эркиндигинин кызылышы жана башка сыяктуучу. Бирок мындай этаптар болот, тарыхый этаптар болот, бирок аны Кыргызстанда таптакыр эле кайрым бир биздин коңшу өлкөлөрдүндөй журналистика болуп калбайт деп мен дайыма ишенем да. Кыргызстандыктарга белгилүү, таанымал ошол Улан Эгизбаевдин эскерүү иш-чарасындабыз. Улан Эгизбаев ошол аз жашаса дагы кыргызстандыктарга, кыргыз элине, кыргыз журналистикасына мындай бир өрнөктүү өмүрүн калтырып кетти. Себеби дегенде бул Улан ошол журналист болуп кесиби менен жүргөндө аябай мындай чуулгандуу иштерди иликтеп, ошол эле коррупциялык иштерди ачыктап каны менен мындай элдин жүрөгүнөн, коомчулуктун жүрөгүнөн түнөк тапкан журналист катары таанымал болду да. Тилекке каршы анын ошо өмүрү кыска экен. Бир кырсык боюнча арабыздан кетип калды. Бирок ошентсе дагы мына Уландын ишин улантуучулар деп коелу. Ошол Улан Эгизбаев атындагы фонду ушунун ишмердүүлүгүн кийинки жаш журналисттерге, кийинки муундарга өрнөктүү өмүрүн калтыруу максатында уюштуруп келатат. Ушундай иш-чараларды өткөрүп атканы бул кыргыз журналистикасынын өсүп өнүгүүсүнө дагы бирден бир салым кошот. Себеби дегенде бул мындай журналисттер негизи көп. Бирок ошонун арасында мындай алдыга суурулуп чыкканы,
мындай таанымалдуулугу менен дагы көтөргөн маселелери менен дагы өзүнчө бөлүнүп калат да. Ошондой инсан болчу Улан Раматылык. Анан учурдан пайдаланып ошонун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Ошондон сырткары келе жаткан муундагы журналисттерге уландай журналист болууга билгилеңгиле, анын материалдарынан таасирлеңгиле демекчимиз. Азыркы жаш журналисттер ошол 28 жашында эле Эгизбаев сыяктуу бир кызыктуу, чуулгандуу, резонанстуу бир иликтөөлөрдү, материалдарды жасаган бир бийиктикке жетсе болот деген. Анын үчүн албетте көп изденүү керек, көп окуу керек, журналист таланттуу адам болуш керек. Эгизбаевдин баскан жолун карай турган болсок да, бул өзү гезитте иштеп баштаган, андан кийин Кыргызстандагы эң негизги медиалардын бири Азаттыкта эмгектенген. Анан ошол жерде өзү калыптанып, анан ушундай бир түшүмдүү журналистке айланган десек болот да. Анан ал бир гана саясатты жазган эмес. Ал коомдук турмушту, кызыктуу адамдардын бейнесин ача билген, ал маданиятты дагы жаза билген. Ошондуктан бүгүнкү күн 12 февраль жалпы Кыргызстанда ушу журналисттердин бир канча майрамынын бири майрам десек да болобу, же болбосо мындай эскерүүсүнүн дагы күнүнө айланып жаткан мезгил. Улан Эгизбаев эң алгач Азаттык радиосунун журналисти катары, өзүнүн иликтөөчү катары ачкан. Ошол өзүнүн журналисттик ишмердигин, тажрыйба топтогон, калың журтка таанымал болгон. Анан соңку ушул өзүнүн ишмердигинде Улан Эгизбаев менен Азаттыктын мындай аты, аталышы бири-бирине толуктоочу болуп калганда, анан ошондуктан Улан Эгизбаев каза болгон 8 жылдан бери анын ошол иликтөө жаатындагы ишмердигин, улантуу максатында дал ушундай иш-чаралар уюштурулуп келатат. Биз буга абдан кубанычтабыз. Дегенде Уландын кылган эмгектерин жалпы эле ошол Кыргызстандагы эркин прессанын, иликтөөчү журналистиканын маанисин белгилеп туруш үчүн дал ушундай Уландын аты менен аталган сыйлыктын, андан сырткары ошо журналисттердин баарынын башын бир жерге кошуп, бүгүнкү күндө болуп аткан абал, тенденциялар жөнүндө талкуулардын болуп жатышы өтө маанилүү. Акыйкаттуу болсун, анан кийин бир жерде кемчилик бар болот деп ойлойм мен. Азыр мындай журналистикада болуп атканчы бул мыйзамды окубагандыгы да, таптакыр билбегендиги да. Мыйзамды окуп билип, уланды ашып өткөн журналисттер болушун каалайм да менчи. Уландын деңгээлине жеткен эмес, уланды ашып өткөн да журналисттер болсун буюрса. Эми бардыгы келечек жаштардыкы да, баары бир. Жаштар өсө өнөрсүн. Бул журналисттердин Кыргызстандагы ошол коррупциондук схемага же болбосо криминалга каршы бир алардын күрөшү тууралуу тасма болот. Негизи бул тасманы аябай сунуштаганда аябай бир чети чоң жоопкерчиликти сезип, бир чети аябай сүйүнгөм. Анткени Улан Эгизбаевдин дагы жекеликтөөлөрүн биз көрүп жүргөнбүз. Бул инсанды алыстан көрсөк дагы мындай сыйлачубуз. Анан негизи ушул Улан деген тасма, журналист жөнүндө тасма керек деп жүргөм да. Анан ушинтип кызматташып калганга аябай ыраазымын. Билбейм, колубуздан келген аракетин кылдык. Сценаристтер менен ушул 3 сценарист болуп жазганбыз. Автордун идеясы Али Токтокунов өзү. Анан Кудайым буйруса ушул жаз айларында көрүүчүлөргө тартуулайбыз тасмабызды. Ушул фонд канча жыл иштеген болсо, Уландын экинчи өмүрү, жашоосу дагы ошончо жыл иштейт деп ишенем. Бул бизге ата-энеси катары дем берет, күч берет. Мындан аркы жашообузга кандайдыр бир салымы бар түздөн-түз бул фонддун. Ошон үчүн мен Уландын кесиптештерине
колдоп коштогон демеушчүлөрүнө жалпы эле кыргыз элине чын пейилимден, чын көңүлүмдөн саламымды айткым келет. Силер бар, элибиз бар, коомчулук алдыга жыла берсин, сиздерге таянып, журналисттер ишиңерге ийгилик. Ардактуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй бүгүнкү иш-чара 8-чи ирет өткөрүлүп жатат. Бүгүнкү иш-чарада мыкты иликтөөчү журналисттер атайын акчалай жана ошондой эле сертификаттарды алышты. Бул иш-чара жыл сайын бир өткөрүлүп, мына ошол комиссиянын негизинде мыкты иликтөөчү журналисттерди аныктап турмакчы.